Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sotqa bardım bile, bирок Bishkek administrativdік соттың судьясы Егембердиев айымдың шешіміне таң қалдым. Мен 3 күн мұрда, 4 күн мұрда өзім арызымды таштағанмын. Арызымда мен өзінше бұрылышары комиссия сұныштағандай берген жоқпын. Мен ішкі істер министрлігінде қайрылған жоқпын. Документтерді алмаштырып қойышты, подлог, фальсификация документ болды деп. Мен тескерісінше күтіп тұрдым. Анан бүтін Қырғызстанмен БШК сотқа қайрылғаннан кейін мен 3-ші тарап қатарында қатысайын деп. 3-ші тарап деген бұл административ процессуалдық кодексінің 32-ші бернесін лайық. Мен бүтін Қырғызстанға же БШК оқшып, аны же бұны талап қыла алмайым. Просто мен сотта отырып, өз сөзімді айтатылем. Же болмаса ошо құрылтайдың видеосын көргіле деп айтқым келіп аттылы. Анан өз укугума, Эрк партиясынын укугуна жана Эрк партиясы үчүн бүтүн Кыргызстанды колдойм деген тарапчыларыбыздын укугун коргоо үчүн ушул иш аракеттерди кылып аттым эле. Бирок бүгүн Бишкек административ соттун судьясы Егембердиева залдан чыгып кеттиңиз дейт. Мен арыз бердим го десем баары чыгып кетти. Туура кылыптыр. Азаматкен Егембердиева. Мадумаровдон жана анын адвокатынан сурап калды. Адаха Мадумаров адвокат айтып калды, Турсунбай Бакирулуга уруксат бербеңиз, чыгып кетсин деп. Анан судьялардын өтүнүчү канаттандырды, мени чыгарып салды залда. Бирда күнү да өзүңөр көргөнсүңөр, эл көп болсо да, анткени мен кылмышкер эмесмин. Кылмышкерден да жамансың. Ушул бүтүн Кыргызстан тарапчыларынын жанынан Кылмышкер бир адамга зыян келтир, сен жүздөгөн, 100 миңдеген адамга зыян келтирдиң. Административ процессуалдык кодексинде жазылып турат. 3-чү тарап болгондон кийин калган убакытта сотко катыша берет деп. Ушул укугуму 100 миңдеген адамдын укугун тебеледиң сен. Ушул мен таң калып атам да, бул судья эмне үчүн мындай кылып атты? Мен да таң калып атам сен айныганыңа. Мейлими? Аллах Таала баарына инсап берсин. Сага инсап берсин эң биринчи. Эми кандай чечим чыгарса, аны өзүнүн айберинде, бирок мени четтетип койгону туура эмес. Туура эле, туура, негизи туура эле кылган. Кашыктап жыйнаган кадырыңды чакалап төгүп алдың. Уят сага окшогондорго. 5 жашка чейин алардын укугу бузулуп атат. Но соттун чечими ушундай экен, эмне кылабыз эми? Эмне кылат элең?